Айталы, А шаарында бир топ көйгөйлөр жаралды. Куурлар жарылып, электр тармагы үзгүлтүккө учурап, өрт чыкты. Шаар жарыгы жок, суусуз калды. Наразы болгон тургундар шаар мэриясынын коммуналдык кызматтарын аёсуз сындап киришти. Эмне кылаарын билбеген мэр дүрбөлөң түшүп калды. Басма сөз кызматы да аргасын таппай турат. Б шаарында болсо антикризистик коммуникацияларды пайдаланышат. Антикризистик коммуникациялар бул кризисти алдын ала прогноздоо, ага жол бербөөгө, туруштук берүүгө, ошондой эле анын кесепеттерин жөнгө салууга багытталган иш-чаралардын комплекси. Антикризистик коммуникациялардын планын иштеп чыгуу кыйла жөнөкөй. Ал негизи 4 бөлүктөн турууга тийиш. А дегенде, ар бир конкреттүү көйгөйгө карата стратегияны тандап алыңыз. Иш-аракеттердин такталган сценарийин белгилеп алуу керек. Зарыл болгон учурда бул иш-аракеттерди ишке ашыра турган команда түзүп алыңыз. Ошентип, сиз кандайдыр бир кризистик кырдаал келип чыккан учурда ага даяр болосуз. Колуңузда иш-аракеттердин анык планы болот.